Базар Коргон районунун Баймундуз айылынын жолу буга чейин жан жаагында эзилип басууга мүмкүнчүлүк болбогон таштак жол болчу. 1000ге жакын түтүн жашаган бул айылдын жолуна асфальт төшөп берүү убадасын кыргыз элинин белдүү уулдарынын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев өзү демилге катары колго алган. Мурун бул жолубуз таш, чаң жол болчу. Былтыр ушу эжекеге келип өз көзү менен көрүп кеткен экен. Ушу эмдиги жылы oyuna emegel asfaltta берем деп айткан экен да. Ушу асфальтта берди. Ушу биздин агайыбызды, ушу агайыбыздын баласы чубак ажыны сыйлап, ушу көчөбүздү асфальттап, ушу көңүл бөлүп, ошо рахмат. Ошого үй бүлөсүнө, өзүнө ден соолук каалайбыз. Сыймыктанып атабыз, ошо эме кылып бериптир, асфальттап бериптир деп. Баймундуз айылындагы Мурзакал Камалов атындагы көчөгө Камчыбек Ташиев өзүнүн жеке фондунан каражат бөлүп, 2 чакырым жолго асфальт бастырган. Бул көчөт аталган дин алымы чубак ажынын атасынын үйү жайгашкан. Тажияга Куран окутканы келгенде биздин жолубуз абдан начар жол болчу, таш жол болуп, машина араң өтүп, адамдар кыйналып, суу жамгыр жагында баткак болуп, анан ошол учурда Кыргызстандын бардык аймактарынан, чет өлкөдөн, түрктөрдөн, арабтардан коноктор келгенде Камчыбек Кыдыршаевич келип көрүп, анан ушул биздин алымыбыз деп мен айтып, анан ушул кишиге келгенде адамдар мындай бир урматсый көрсүн, жакшы жолдо бассын деп ошондо ниет кылган экен өзү. Анан кече атабыз ажыга кетип атканда, ошол ажыдан келгенде биротоло ошол жолду убадамды аткарып берсем, ошол жылдыкка чейин деп, мына ушул жолду 1,5-2 километрге чейин жолду куруп бүтүрүп берди. Бул нерсеге эч кандай суранган жокпуз. Анткени ошол муктаждык бар экенин билип, ушундай ишке ашыргандыгына мен чындап эле кубанычтамын. Мындай самалыкты айыл эли кубануу менен кабыл алышты. Айыл аксакалдары дин алымынын үйүнө чогулушуп, Камчыбек Ташиевке ак баталарын беришти. Кудайым өзү жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын, оомат берсин. Кудай Таалам эч убакта эл караган жүзүңүз жер каратпасын. Кудай Таалам алгулум десин. Койгон ниеттериңиздин баарын Кудай Таалам өзү кабыл кылып, кандай ниет кылсаңыз Кудай Таалам эч убакта ниеттериңизди өксү калтырбасын. Чубак ажы алым инибизди баарыбыз эли журтубуз сыйлайбыз. Кыргызстаныбыз эмес, бүткүл Орто Азия эли, бүткүл мусулман элине азыр кадыр баркы, салмагы өтө чоң болуп калган убагы. Кудайга шүгүр, мындан ары дагы салмагы оорлоп эл журтка кызмат өтөт деген ойдобуз. Мусулман калкына кызмат өтөт деген ойдобуз. Мындан сырткары ушул эле күнү Барп айыл өкмөтүн Камсамол, Чокмор, Боз Чычкан жана Миң Өрүк сыяктуу бир нече айылдарындагы көчөлөрдү оңдоого Камчыбек Ташиев өз жанынан каражат бөлүп, 1-2 чакырым аралыктагы жолдорго жаңы асфальт төшөлүп, элеттиктерге колдонууга берилди. Бул Камчыбек Ташиевдин өз айылы үчүн буга чейин жасап келген сооптуу иштеринин уландысы десек болот. Ушул биз Барпы сени илгертен колдоп жүргөнбүз. Алмадан алыс түшпөйт дейт, биз сенин мөмөңбүз. Sen kayaka çıkılsan, sen kimge olsun, sen kayaka kimge şaylooga desen biz oşu senin attığından para verir. Birle biz emes, köptөгөн ayıldardı, Barp emес. Жалал Абад облус боюнча, керек болсо Кыргызстан боюнча, колдон келишинче, колунда жокторго, жетим жесирге, үйү күйгөндөргө дегендей жардамдарды берип келатат. 7 жыл мен бүгүнкү азыркы болуп аткан бийликке karşı 7 yıl men kuruştum uşlar menen. 7 yıl opozisiyada oldum. 7 yıl uşlar menen özümdün çındığımdı çırkıratıp aytıp geldim. Bирок бүгүнкү күндө мамлекетибизде президент алмашып атат. Кийинки президентибиз дагы ушу элибизге, журтубузга жакшы кызмат кылса экен. Эгер туура эмес кызмат кылса, туура эмес иштерди кыла турган болсо, мен ошонун туура эмес кылган иштерин айтып чыгууга күчүм дагы, далалатым дагы, көкүрөгүм дагы, акыл эсим дагы жетет. Барп айылына Камчыбек Ташиев тарабынан мурда салынган Таймураз спорттук комплексинин жанына дагы кошумча футбол ойноочу аянтча салынууда. Жаңы аянтчанын туурасы 26, узуну 46 метр. Бул аянтчаны айыл тургундарынын суранычын аткаруу максатында экс-депутат өз каражатына салып жатат. Камчыбек Ташиев дал ушул Барп айылына туулуп өскөн. Ошондон ал жылына социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жакынан жардам көрсөтүп, өзүнүн жеке каражатынан мектепте мыкты окуган окуучуларга стипендия берип турууну салтка айланткан.